Туулганына бир нече гана ай болгон булгулун баарына кызыга бергени менен эч качан апасынын жанынан ыраак чыккан эмес. Сурей аймагындагы бул атканада жаш күлүгаттарга илимий изилдөө жүргүзүлүп, алар келечекте жеңүүчү болобу жокпу аныкталды. Ал үчүн окумуштууларга атканадагы кулундардын заңынан бир аз гана анализ керек. Бул оңой эле. Бизге болгону анализ үчүн кулундун заңы гана зарыл. Бул идиште кулундун ичеги карынындагы бардык тирүү микробдор же бактериялар бар. Бактериялардын бардык түрүн аныктоо максатында окумуштуулар ДНК тестин колдонушту. Алар 52 аттын заңынан 3 жашка толгонго чейин тынбай анализ жасап турушту. 4 апталык кулундун ичеги карынынан алынган ар кандай бактериялар келечекте алардын саламаттыгы кандай болоорун жана жарышта кандай жыйынтыктарга жетерин көрсөтөт. Кулундун ичеги карынында бактериянын түрү канчалык көп болсо ошончолук көп ийгилик жаратабы? Туура. Демек, ичеги карын физикалык саламаттык үчүн канчалык маанилүү экенин көрсөтөбү? Ал өтө маанилүү. Адамдардын, жаныбарлардын, жылкылардын ичеги карынында болгон нерселер алардын ден соолугуна жана ооруларга терең таасирин тийгизет деген түшүнүк кулаш жаюуда. Учурда окумуштуулар кайсы пайдалуу бактерия келечекте жаш кулундардын ден соолугун чыңдаарын изилдешүүдө. Биз дайыма мүмкүн болушунча дени сак, келечекте мыкты жыйынтык көрсөтүүчү аттардын санын көбөйтүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Ошондуктан аларды кантип мыкты формага келтирсе болоорун дагы изилдөө биз үчүн чынында жакшы мүмкүнчүлүк. Изилдөө көрсөткөндөй көптөгөн жаныбарлар сыяктуу мындай кыйын күлүктөр да алардын денесинде жашаган триллиондогон бактериялардан улам чыгат.